Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү, эфирде 15 августка алынган жаңылыктардын топтому. Аны мен Асель Болотбекова алып барам. Бир топ депутат КСДПнын курамынан чыгууга арыз жазышты. Бирик партиясынын айрым мүчөлөрү Мекеним Кыргызстан менен биригүүгө каршы чыкты. Россиялык вакцинанын каршы көрсөтмөлөрү айтылды. Барселонанын дарбазасына кирген 8 топ. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Иса Өмүркулов, Эльвира Сурабалдиева, Кожобек Рыспаев жана Анарбек Калматов Кыргызстан социалдык-демократиялык партиясынан чыгуу тууралуу арыз жазышты. Бул тууралуу КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева кабарлады. Депутаттардын төраганын милдетин аткаруучу Анвар Артыковдун атына жазган арыздары КСДПнын катчылыгына келип түштү. Бул КСДП фракциясынын лидери партиянын расмий жетекчиси Анвар Артыков экени мойнуна алат дегендик. Эскерте кетсек, Иса Өмүркулов менен Кожобек Рыспаев аталган партиянын катарынан 2018-жылы эле чыгарылган. Ал эми Эльвира Сурабалдиева менен Анарбек Калматовдун арызы партиянын саясий кеңешинде каралды деп билдирди Жолдубаева. Бирик саясий партиясынын мүчөсү Дастан Мурзалиев партиянын Ош шаарындагы мүчөлөрү Мекеним Кыргызстан партиясы менен биригүүгө каршы экендигин билдирди. Бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазды. Мурзалиев Бирик партиясынын лидери Кылычбек Исамамбетов Мекеним Кыргызстан менен парламенттик шайлоого чогуу баруу тууралуу чечимин партиянын Оштогу мүчөлөрүнө айтпаганын белгилеп, мындай биригүүгө каршы экендигин билдирди. Биздин максат бир партияга кошулуп эптеп эле депутат болуш эмес. Өзүбүздүн планыбыз, принциптерибиз бар. Атыбызды булгабай таза кетип баратканда элге жаман көрүнүп калбаш үчүн ушундай чечим кабыл алдык деген ал өз билдирүүсүндө. Эске сала кетсек, Мекеним Кыргызстан менен Бирик партиясы 4-октябрдагы парламенттик шайлоого чогуу барарын тиешелүү меморандумга эки партиянын лидерлери Мирлан Бакиров менен Кылычбек Исамамбетов кол койгонун 13-августта жарыялаган. Шайлоого катышуу үчүн талапкерлердин тизмесин берүүгө бир аптадан азыраак убакыт калды. 20-августта шайлоого катышууну каалаган партиялар тизмесин аныктап, кийинки 4 күндүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруусу зарыл. Депутаттыкка талапкер шайлоо күнү жок дегенде 21 жашка толгон болушу керек. Башка өлкөнүн жараны талапкер боло албайт. Бир киши бир гана партиянын тизмесине киргизилет. Соттун чечими менен акылынан ажыраган, ойлонууга жөндөмсүз деп табылган жарандар жана кылмыш жоопкерчилигин өтөп жаткан адамдар шайлоого катыша албайт. Мурда соттолгон болсо, жаза мөөнөтүн өтөп бүтүшү зарыл. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жараны болушу зарыл. Ал эми тизмеге карата талапкерлердин жалпы саны 75тен көп, 200дөн аз болушу керек. Бир жыныстагы талапкерлер 70%дан кем болбошу керек. Мында саясий партиялардан көрсөтүлгөн аял жана эркек талапкерлердин тизмесиндеги кезектешүү айырмасы 3 позициядан ашпоосу зарыл. 35 жаштан ашпаган талапкерлердин 15%дан кем болбоосу. Мында алардын ичинен кеминде 5 талапкер, алгачкы 65 талапкердин тизмесине киргизилиши керек. Ар кандай этносторго таандык талапкерлердин 15%дан кем болбоосу. Мында алардын ичинен кеминде 5 талапкерлер алгачкы 65 талапкердин тизмесине киргизилиши шарт. Кеминде 2 талапкер ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан болуусу. Мында булардын бири биринчи 50 талапкердин тизмесине киргизилиши керек. Россиянын саламаттык сактоо министрлиги коронавирус вакцинасынын каршы көрсөтмөлөрүн атап берген «Известия» басылмасы жазды. Басылма каттоодон өткөн препараттын инструкциясына таянган. Каршы көрсөтмөлөрдүн катарында вакцинанын курамындагы айрым компоненттерге сезимталдык, инфекциялык жана инфекциялык эмес дарттар, өнөкөт оорулардын күчөшү бар. Мындан тышкары кош бойлууларга, бала эмизген келиндерге жана жашы жетеликтерге эмдөө жасатууга болбойт. Биринчи компоненти сайылгандан кийин адамдын абалы оорлоп кетсе, ага экинчисин саюуга тыюу салынат. Эскерте кетсек, буга чейин Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин коронавирустук инфекцияга каршы алгачкы вакцина каттоодон өткөнүн жар салган. Препарат коргоо министрлиги жана Гамалея атындагы илим изилдөө борбору тарабынан адамдын аденовирустук негизинде жасалып, Спутник V деген аталыш алган. Бүгүн өлкө аймагында дагы 272 киши коронавирус илдетине чалдыкты. Тактап айтканда Борбордо 47, Ош шаарында 43, Чүй өрөөнүндө 24 учур, Ош облусунда 28, Талас жергесинде 8 бейтап, Нарын аймагында 10, Ысык көл облусунда 65, Жалал Абадта 34, ал эми Баткен облусунда 13 учур катталган. Анын ичинде 12 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганын республикалык штаб кабарлады.
Ушуну менен коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 41.645-ке жетти. Ал эми илдеттен айыккандардын жалпы саны 33.951 киши болду. Кыргызстан менен Япониянын ортосунда 2.900.000 долларлык грант келишимине кол коюлду. Бул тууралуу Финансы министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, ал акча каражатты Япония тарап берип, адам ресурстарын өнүктүрүү үчүн стипендиялык программасы долбооруна жумшалат. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу мекемелеринин кадрлары даярдалып, кыргызстандыктар Япониянын эл аралык университеттеринде магистратура жана докторантурада билим алууга мүмкүнчүлүк алат. Окуу, коомдук башкаруу, эл аралык мамилелер, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, экономика, айыл чарба жана экологиялык саясат сыяктуу чөйрөлөргө каралган деп жазылат билдирүүдө. Чет өлкөдө окуй тургандар сынак аркылуу тандалып, талапкерлердин академиялык жөндөмдүүлүгү эске алынат. Белгилей кетсек, буга чейин аталган долбоордун алкагында жергиликтүү 210 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жөнөтүлгөн. Учурда Кыргыз Республикасынын 18 жараны магистратурада, экөө изилдөөчү докторантурада билим алууда. Испаниянын Барселона клубу УЕФАнын Чемпиондор лигасы мелдешинин чейрек финалында германиялык Бавария командасына 8-2 эсебинде утулду. Мындай көрүнүш Каталониялык команданын 74 жылдан берки эң ири эсепте утулган оюну болду. Акыркы ирет Барселонанын дарбазасына 8 гол кирген учур 1946-жылы катталган. Анын Испаниянын кубогу үчүн мелдеште Севилья 8-0 эсебинде уткан. Кечээ Лиссабондо Чемпиондор лигасында Бавария менен беттеши Барселонанын тарыхында Европа кубогу үчүн күч сынашуусундагы эң ири эсептеги жеңилүү болуп калды. Эскерте кетсек, пандемияга байланыштуу аталган мелдеш августта жанданып, коронавирус илдети жок деген аймакта Португалиянын Лиссабон шаарында борборлоштуруп өтүүдө. Чейрек жана жарым финалдык оюндар бир эле беттеш менен уюштурулуп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков таза аба маселеси жана салыктык башкарууну өнүктүрүү боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин аппаратынан кабарлашты. Анда айтылгандай, документти Жогорку кеңеш 2020 жылдын 25 июнунда кабыл алган. Кол коюлган мыйзам Кыргызстандын ири шаарларында бир катар көрсөткүчтөр боюнча чектик жол берилген концентрациядан ашкан жана калктын ден соолугуна кооптуу болгон абанын булгануу деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган. Мыйзамда өлкөгө ташылып келген жана Кыргызстандын өзүндө өндүрүлгөн электромобилдерге, электр заряддоочу станцияларга жана алардын запастык бөлүктөрүнө салыктык преференциялар, техникалык кароо жүргүзүүчү диагностикалык борборлордун жоопкерчилиги каралат. Мыйзамдын биринчи беренесин кошпогондо, мыйзам расмий жарыялангандан күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Карагулжа районунун Токой чарбасында 7.337.760 сомго балчылык жабдуу жана инвентарларын 6 кассеталык бал тартуучу автомат аппараттан 3 даана, бал тартуучу механикалык аппараттан 7 даана, 5000 бал алкагы, 5000 даана бал муму, бал арычынын кийиминин 10 топтому жана башка жабдыктар алып келинип бергендигин Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттиги билдирди. Көрсөтүлгөн жардам Дүйнөлүк банктын жана Глобалдык экологиялык фонддун каржылоосу менен Кыргыз Республикасынын Токой экосистемасынын интегралдык башкаруу долбоорунун алкагында ишке ашкан. Анда айтылгандай, Карагулжа районунун Токой чарбасынын аймагы 74.285 гектар. Анын ичинен Токой аянты 8.215 гектарды ээлейт. Токой чарбасынын аймагында дары чөптөрдүн түрү өсөт. Райондун балчылыкты өнүктүрүүгө толук шарты бар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат.
Ушуну менен жаңылыктардын топтому аяктады. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.